Жалал Абад шаарындагы окуу жайларда билим алган студенттер шаардын вице-мэри Руслан Алтымышев менен жолугушту. Жолугушууда бул жылы шаарда аткарылган жумуштар тууралуу жаштарга маалымат берилди. Андан кийин калааны мындан арыда өнүктүрүү багытында жаштар тарабынан пикирлер айтылды. Жыйын балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагынын алкагында уюштурулду. Бул аркылуу шаарда жаштарга түзүлгөн шартты жакшыртуу, жаралган көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун табуу максаты көздөлгөн. Катышуучулар тарабынан калаанын тазалык маселесинде жашылдандыруу багытында биргеликте иш алып баруу өңдүү демилгелер көтөрүлдү. Жаштардын өзүнөн сунуштар түштү. Анан бул жакта дагы мэрия жагынан ОРТдан ошол 80 окуучуга мындай бекер окутуу боюнча дептир. Бул жактан да жаштарыбыздан ошол 80 окуучу мугалимдерди окутууга, анан көбүнчө жаштарга басым жасоо жаатында адеп акылактуулук боюнча бизде дагы ошол таштанды эң негизги көйгөйлөрдүн бири таштанды таштоо, ошол таштанды маселелерин, урналарды көбөйтүү, тазалык кызматкерлерин көбөйтүү боюнча дагы жаштарыбыздан жакшы түштү. Анан бул жакта биздин вице-мэрибизден дагы эң мыкты жооптор келди.